Саламатсыздарбы? Бүгүн биз кайсы мөмө жемиштер же болбосо жашылча жемиштер салмакташтоого же арыктоого жардам берет деген темада сөз кылмакчыбыз. Мындайча айтканда, барлык эле мөмө жемиштер жардам берет. Эгер сиз мындай бир регулярно өзүңүздүн организмиңизге контролдоп мөмө жемиш, жашылча жемиштерди жесеңиз, ал сизге сөзсүз түрдө арыктоого же салмакташтоого жардам берет. Булардын ичинен эң биринчи болуп дарбыз аябай жакшы. Дарбызды мисалы сиз эртең менен туруп ач карынга дарбызды жесеңиз, дарбыз организмде туруп калган, сакталып калган зыян туздарды чыгарат, бөйрөктү жакшы тазалап берет, боорду жакшы тазалайт. Боор жакшы иштегенде сиздин зат алмашууңуз жакшы жүрүп баштайт дагы. Анан сиз токсин жана шлактардан арыласыз жана салмак таштайсыз. Андан сырткары алма жана күрүч жесеңиз, мисалы үчүн парга бышырылган же болбосо сууга бышырылган натуралдуу табигый күрүчтөрдүн жесеңиз, ошол дагы организмди жакшы тазалап, ичиңиздеги шлак, токсиндерди чыгарып, салмакташтоого жардам берет. Бул айтылган тамак азыктарында көптөгөн антиоксиданттар көп. Мындайча айтканда, именно организмдеги майды эрите турган өзгөчөлүгү бар заттар бар. Андан сырткары саюз дагы жардам берет. Саюз бул организмде болгон мите курттарды чыгарат. Мите курттар организмден чыкканда сиз өзүңүздүн аппетитиңизди контролдойсуз дагы, салмак таштап баштайсыз. Алманы айтып кеттик. Алмада дагы аябай антиоксидант заттар көп. Мындайча айтканда, воспалениеге каршы атайын минералдар, микроэлементтер бар. Алма жегениңизде дагы сиздин организм, боор, бөйрөк, негизи бардык органдар жакшы иштеп баштайт дагы. Организм зат алмашууну жакшы жүргүзүп, салмак таштап, арыктап баштайсыз. Ар бир эле нерсенин өзүнүн дозасы, өлчөмү болот. Ошон үчүн биз эгер ушул шарттарды сактасак, өлчөмүн карап жесек, биз сөзсүз түрдө салмак таштайбыз. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.